Фиксация кылсаңыздар. Көрүнүп атабы? Айлансын. Моюн жагын көрсөтсөң. Моюн жактары эме болуп анан. Азыркы күндө томографияга тартылды. Кандайдыр бир жаракат алган учурларды белгилеп берди. Мынакей азыр республиканский больницага жатканы жатат. Эртең дагы суд мед экспертизадан дагы өтөт. Эми мындай да биздин бул жерде кайрылып атканыбыздын себеби кедейдин коногу бийлек болуп атат да. Өзүбүздүн өлкөбүздө мынакей башка чет жарандын мамлекеттери жарандары келип ушундай туура эмес ыплас нерселерге барып аткан үчүн биз мыйзамдуу түрдө жоопкерчилик алышсын деген максатта ушунча адам чогулуп атабыз да. Эми мынакей биз деле кыргыз жарандары чет жака чыгабыз. Момун элбиз. Сыйлайбыз башка мамлекеттин мыйзамдарын. Бүгүнкү күндө мынакей биздин өлкөбүзгө келип башка жарандар ушундай иш аракеттерин кылып атканда мынакей ушунча жаран чыдабай өз намысын коргойлу деп атабыз да. Ошол акыйкаттыкта чечилсин да. Бизге эч кандай акчанын кереги жок. Ошол эмне үчүн ошону сабап туруп анан кайра бүгүнкү күнү иш жабылып калбасын. Ошол до конца ошол жоопко тартылсын ошол кытайларчы. Ошол жоопко тартылсын ошол кытайларчы. Жигитибиз балдар үйүндө чоңоюптур да. Ошол үчүн ушунча жаран жигиттерибиз келип ушул жигитибиздин намысын коргойлу, өзүбүздүн намысыбызды коргойлу. Бул саат канчада болгон окуя болот? 2-де болгон. 2-де. Түштө эле болгон окуя. Ошондон бери мындай жыйынтык жок болуп атат да. Жыйынтык жок. Жыйынтык жок, эч кандай жыйынтык жок. Каралган жок. Каяк жака тарабына чечилген. Биз монча чогулганыбыз просто баягы намыс үчүн чогулуп атабыз да. Бул баланын баягы келип алган байкеси жок. Нар жагында эмеси жок. Чын айтканда ошондой болуп атат. Анан эми кыргыздын немесин кытайлар деп атса, биз кыргыздар канча атабыз? Могу группадан баарыбыз ынтымак деген бар. Кыргыз деген кыргыз чыдабайт да. Келдик баарыбыз. Биз до конца турабыз. Бүгүн эмес, биз күнүгө чогулабыз эми. Кудай буйрса. Ушуну карап бербесе, мына ушу перевозка кылып биз ынтымакта жүрүп, могу эл үчүн иштейбиз. Анан бул эмне деген эме? Азыр бизде эмеде МВД каякта калатын отношение болуп атат да. Биз ошого дагы эме болуп атабыз. Жакшы жагына карап берип койгула ошо ишти. Мыйзамдуу жоопкерчилигин алышын талап кыласыздар. Ошол. Мынакей